Dostlar, bizde su yok. Aytышпады, su içет деп. Күн күркүрөп, жаан жаар замат Ош шаарынын эли таза суусуз калат. Анткени Коктулардан түшкөн сел Ак Буура дарыясындагы сууга кошулуп, ылай каланат. Өзгөчө карантин учурунда сууну эскертүүсүз өчүрүүсү жашоочулардын нааразычылыгын жаратты. Бизде кечинде суу өчүп калды, бизге бир ооз дагы айтып коюшкан жок, суу өчөт деп. Алды, өчүрүп салды. Биз суу алганга жетишпей дагы калдык, эч кандай эме болбодук. Бала чака менен суу жок, кыйын экен. Анткени азыр Каменский час болгон үчүн биз кечинде бардык жерлер жабык, суу ала албайбыз. Жаш бала менен өтө кыйналдык. 14 апрель күнү калаанын айрым аймактарында суу берүү үзгүлтүккө учураган. Буга суу өткөрүүчү түтүктөрдө оңдоп түзөө иштери себеп болгон. Эми жамгыр жаап сууну ылай кылса өчүрүшкө туура келет. Ошол үчүн бүгүн дагы эме берип койдук баягындай. Эскертүүчү. Жамгыр жааганда суу алып алыңыздар, эми ал эмени күтпөй депчи. Азыр эми же айта албайсың да, телевизор чыга албайсың. 2 күн токтойт дегенде аны кача токтотпойбуз. Мынандай положение токтобойбуз да. Ош шаары ичүүчү сууну ачык көлмөдөн алгандыктан бул көйгөй шаар түптөлгөндөн тартып эле чечилбей келет. Ошол себептүү кала жашоочулары аба ырайы өзгөргөндө эле болгон идиштерине суу алып коюуну адатка айлантырышкан. Жамгыр жааганда эле напор азайып калат, ушудан билебиз. Азыр сууну толтуруп койдук, начальник токтоп калса деп, домдо суу жок, жашоо кыйын. Буга чейин шаарга үзгүлтүксүз таза суу берүү максатында бир канча жолу ири долбоорлор иштелип, миллиондогон акчалар жумшалган. Бирок эч кандай жыйынтык болбой, эл ар дайымкыдай эле көйгөйдү өз алдынча чечүүгө аргасыз болууда. Кыргызгидромет борбору апрель ичи туруксуз аба ырайы күтүлөөрүн эскертет. Андыктан зарыл болгон учурда суунун керектүү запасын камдап алуу керек. Самара Парпиева, Азамат Куатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.